Достор, биздин чыгарылыштардын демөөрчүсү бул 88 Stars букмекердик конторасы. Коэффициенттер жогору, төлөмдөр тез, линиялар кеңири. Катталып чоң утуштарга жетишиңиз. 88 Stars бул сиз ишенген букмекердик контора. Футбол дүйнөсү бизге көптөгөн таланттуу оюнчуларды тартып алады. Бирок кээ бир учурларда айрым футболчулар мыйзам бузуп түрмөгө түшкөн учурлар дагы болгон. Бүгүн биз түрмөдө отурган белгилүү футболчуларды жана алардын азыркы учурда эмне менен алек экенин айтып беребиз. Сиз билген башка футболчулар барбы? Алар да түрмөдө отурушканбы? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Болбосо биз баштайбыз. Адам Джонсон англиялык футболчу, Манчестер Сити жана Сандерленд клубтарында ойногон. 2016-жылы ал жаш жетелек кыз менен болгон мыйзамсыз мамилеси үчүн соттолуп 6 жылга эркинден ажыратылган. Ал 2019-жылы мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Джонсон футболдон алыстап коомдук жашоодо көрүнбөйт. Бренна Боржес, Бразилия. Бренна Боржес бразилиялык коргоочу, Бавария Мюнхен клубунда ойногон. 2011-жылы ал өзүнүн үйүн өрттөп жибергендиги үчүн айыпталып 3 жыл 9 айга түрмөгө кесилген. 2014-жылы мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, Бразилияга кайтып келген. Азыркы учурда Бренна Бразилияда футболдук карьерасын улантып, Сан-Паулу жана башка жергиликтүү клубтарда ойнойт. Ошондой эле ал жаш футболчуларга насаатчы болуп дагы иштейт. Ренна Хигита, Колумбия. Ренна Хигита колумбиялык дарбазачы, өзүнүн скорпион сейви менен белгилүү. 1993-жылы ал адам уурдоо ишине аралашкан үчүн 7 айга түрмөгө түшкөн. Бошотулгандан кийин карьерасын уланткан. Азыркы учурда Хигита Колумбияда жашап, футбол боюнча машыктыруучу жана телеканалдарда аналитик болуп иштейт. Ал өзүнүн уникалдуу стили менен жаш дарбазачыларга үлгү болуп келет. Тони Адамс, Англия. Тони Адамс Арсенал клубунун легендарлуу капитаны. 1990-жылы ал мас абалында унаа айдаган үчүн 4 айга түрмөгө кесилген. Бул окуяны алкоголизмге түрткөн. Азыркы учурда Адамс алкоголизмден айыгып, Sporting Chains аттуу кайрымдуулук уюмун негиздеген. Бул уюм спортчуларга көз карандылыктан арылууга жардам берет. Ошондой эле ал футбол боюнча аналитик жана жазуучу катары иш алып барат. Джои Бартон, Англия. Джои Бартон англиялык жарым коргоочу, агрессивдүү жүрүм-туруму менен белгилүү. 2008-жылы ал көпчүлүктүн алдында болгон мушташ үчүн 6 айга түрмөгө түшкөн. Бошотулгандан кийин карьерасын уланткан. Бартон футболдук карьерасын аяктагандан кийин машыктыруучулукка өткөн. Ал Флитвуд Таун жана Бристол Роверс клубтарын жетектеген. Анын машыктыруучулук стили дагы талаш-тартыштарга себеп болууда. Футболчулар дагы жана жөнөкөй адамдар дагы кээде ката кетириши мүмкүн. Мыйзам бузуу алардын карьерасына жана жашоосуна чоң таасир этет. Бул окуялар бизге ар дайым туура жолдо болуунун маанилүүлүгүн эскертет. Жана бул чыгарылышты аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Эгерде кимде-ким биздин каналыбызга каттала элек болгон болсо, анда ылдый жактагы подписаться деген кнопканы басып, биздин каналыбызга катталып, ушул чыгарылыштын астына лайк басып, биздин каналыбызды колдоп койсоңуздар болот. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө жагы бир жолу чоң рахмат. Кийинки чыгарылыштардан жолугушканча жакшы туруңуздар.